Армысыздарбы, урматтуу окуу жайдын студенттери, окутуучулары, агайлар, эжейлер катышып атасыздар. Биз бүгүн азыр директоруңуздар айтмакчы, сиздердин студенттердин ошо сиздин жана башка тилектеш студенттердин демилгеси менен чакырылып, анан аны колдоп дирекция сиздерге рахмат. Мен чыны мына улуттук университетте 2-3 жолу чакырып ал жакта өттүм. Манас университетиде Финляндиядан келгенден кийин чакырышты. Ал жакта медициналык окуу жайларда, Арабаевада, башка окуу жайларда өтүп жүрдүм, жолугуп студенттер менен. Мына Салимбеков университетинде медициналык институтунда. Сиздер менен, сиздердин окуу жайыңыздарда мына биринчи жолу катышып атамын. Ошол үчүн урматтуу студенттер, окуучулар, азыр сиздерде мындай өтө чоң таң калыштуу бир көз караш болуусу мүмкүн. Анан кантип ушу айылда Лейлектен келген агай мектептин мугалими бизге эмне айтып берет эле, бул деген таң калыштуу нерсе болушу мүмкүн. Бул табигый, өтө туура көз карашта. Ошого бир аз мени аяп, бир аз али мындай шадящий режим дейт, бир аз кичпейилдик менен угуп туруңуздарчы, анан бир аздан кийин өзүңүздөр байкасаңыздар болот. Кудайга шүгүр, мен жалпы 47 жыл иштеген болсом, ошо 47 жылдын 25-иде мен педагогикалык проблемалык илимий лаборатория ачып, илимий иликтөө иштерин жүргүздүм. Азыр айтылгандын ичинде бир ошол калды. 2018 жылы мен Кыргыз Билим берүү академиясы жана Арабаев университетиндеги түзүлгөн окумуштуулар диссертациялык советинде кандидаттык диссертациямды жактадым. Азыр сиздердин алдыңыздарда айылдын эле агайы эмес, педагогика илимдеринин кандидаты, эл аралык Чыңгыз Айтматов медалынын ээси дагы сүйлөп турат, урматтуулар. Андан 25 жыл ушул айыл жерде эмне үчүн эксперимент жүргүздүм дегенде, Кыргызстандын 80% мектептери айыл жеринде болот. Мына силер дагы отурган студенттер барыңыздар деле, мүмкүн көпчүлүгүңүздөр айылдан келесиздер. Ошол үчүн жожго мугалимдикке чакырса дагы, башка жумушка чакырса дагы, ошол лабораториянын ишини жүргүзөйүн деп, мен ошол жерден жылбай отуруп 25 жылдык экспериментте эмне дегенди изилдедим дегенде 3 суроого жооп издедим. Биринчи, внимание, чындыгында азыр окуучу студенттер окугусу келбейт. Наверное, силер деле не исключение да. Чындыгында окугусу келбей калды. Бирок силердин араңарда андай жок, мындай силерге каттык тийбесин, Африкада ошондой студенттер көп, да? Телефон менен ора, селфи менен ора да. Суроо, эмне үчүн студенттер окугусу келбейт, окуучулар? Биринчи, ошонун экинчиси, эмне үчүн окугусу келгени дагы качественно, сапаттуу билим ала албай жатат, натыйжада качество, сапаты төмөн адистер жерлерге барып атат. Кайсы тармак болбосун, ал педагогикабы, медицинабы, инженериябы, кайсы тармак болбосун өкүнүштүү. Албетте эң сонун студенттер бар. Мен айтпаймын, бардыгы поголовно ушундай слабый деп. Бирок, к сожалению, көпчүлүгү ошондой болуп атат. Это надо признать. Бай айтат го, правда в глаза дейт. Тик карап туруп айтыш керек. Анан жөн эле бири-бирибизди мактай берген менен болбойт. Биринчи суроо ушул. Эмне үчүн студент, окуучулар окугусу келбей калды? Экинчи чоң суроо, эмне үчүн ушунчалык педагогикалык кадрлар мектептен баштап, жожго чейин, коллежге чейин бардык жакта сонун иштеп атат. Бирок, внимание, эмне үчүн биздин өткөн сабактар балдарга жукпай атат? Эмне үчүн биз азыркы окуучуларды, студенттерди Z поколения, зуммер деген муындарды угуп атсаңар керек, силер мага караганда информацияга байсыңар, окута албай жатабыз. Азыркы мугалимдерге мен мындай бир преподаватель окутуучуларга сурооду коеюн дейм. Азыркы студенттер окубайт дебестен мүмкүн иначе надо, башка формада коюш керек. Азыркы студенттерди биз окута албай жатабызбы деген суроо. Маселе, проблема экинчи. Үчүнчү маселе, эмне үчүн биздин ата-энелерибиз
окуучу студенттерди билим алууга чаңкатып, потребность дейт, кызыктырып, интерес дейт, анан кийин коллежге, вузга жөнөтпөйт. Эмне үчүн алардын окуусуга кызыкпайт? 1000 түйшүк менен контрагын төлөйт. Россияда жүрүп, иштеп, базарда, көчөдө. Бирок качество образованиясы кандай кетип атат? Келчи мен бир бааларыңды көрөйүнчү, зачеткаңды көрөйүнчү, окутуп көрөйүн, жасаган иштер, практикалык иштериңди көрөйүнчү деп интерес ата-энелерде жок. Келип сабак лекцияларга катышып, администрация менен жолугуп, кураторлор менен жокко эсе. Мына ушул 3 суроого жооп жазып, жооп издеп, 25 жыл экспериментте мен жалаң эле бир айылда отурбадым, урматтуулар. Айылдан деп айтканы менен ушу 25 жылдын ичинде мен 7 областы десем билесиздер да, без расшифровка. Нарын, Ысыкөл, Талас, Баткен, Лейли, Сүлүктү, Ош 7 областы 3-4 жолудан силерге окшоп чакыруу менен барып кыдырып, мектептерде, жождордо, медреселерде, лабораторияда студенттердин сабактары да, окуучулардын болдум. Ошонун негизинде мен айтып атамын, жанагы проблемалар иликтенди. Эми урматтуу катышуучулар, мен биринчи мындай проблемаларды обозначить этип чыктым. Эми мага уруксат этсеңиздер, директоруңуз айткандай мен отуруп сүйлөсөм. Биринчи орозо, экинчи анан ден соолугумдагы өтө алыстан келгенмин, чарчап калганмын, урматтуулар. Уруксат бересиздерби? Рахмат. Кайсын алабыз? Азыр мен бир аз сүйлөгөндөн кийин ts квадрат формуласы менен иштейбиз. Бизде ts квадрат формуласы дегендин мындай: мен 10 минут сүйлөгөндөн кийин кезекти силерге беремин. Бая ts квадрат 1t мен айтканды тастыкташыңыз мүмкүн. Экинчи t төгүнгө чыгарыз, то есть отвергайтесь, спорьте со мной, не согласитесь дегендей. Вот диалог ошондой болот. 1s 2s бар да ал жерде. Бири суроо бересиз, экинчи сунуш айтасыздар да. Ошондо менимче более мындай живое общение болот деймин да. А то нежели мына мен чыгып алып эле бул жакта мындай монолог кылып эле, кыйынсынып эле, тепейип эле айылдан келип алып силерди надел кылбайын. Ошондо 10 минуттан кийин сиздерге 5 минута берилет, 7 минута сиздер пикир айтасыздар. Не только вопросы, но и сиздердин пикириңиздер. Андан кийин кайтадан мен экинчи бөлүк, анан үчүнчү бөлүк, ошону менен 1 саат, 1,5 сааттын айланасында мүмкүн жыйынтыктар. Болобу ушундай формада иштесек? Рахмат, Азамат, ошондой эмес. Эми урматтуулар, айылда жүрбөдүм, 7 областты эме кылдым дегенден тышкары, мен дүйнөлүк дагы ушу билим берүү сферасыга мына таанышып, көп жагыга барып да келдим. Алар айтып кетсем агар, жанагы Финляндия азыр билим берүү боюнча, мына директоруңуз жакшы билет, дүйнөдө билим берүү боюнча мындай алдыңкылардын бири Пиза боюнча дагы турат, Финляндия болуп турат. Эмне үчүн ошол жака мен делегация менен барып көрүп келдим. Андан тышкары Колумбия университетинин аралыктан билимин алдым 2 жыл. Профессор Дейлман, Крайг Ричардстердин билимин алдым. Москвадан билимимди жогорулаттым. Анна Михайловна Прихожандардын билимин алдым. Алардын пикирлери китептериме чыкты. Астана, Ташкент, андан Балтика деңизи менен Прибалтика мамлекеттеринин дагы билим берүү системасын тааныштым. Буларды эмне үчүн айтып атам? Бир чекеси жанагы бир айыл деревня келип алып бизге эмнени айтат эле дебегиле, мен дүйнөлүк дагы билим берүүнүн бир аз таанышып чыктым. Экинчиси, мына ошол жактан дагы бир көз караштарды сиздер менен пикир алмашсак жакшы болот да. То мындай кыйынсынып эле сами деп отура берсек болбойт. Вот мировой образовательный процесске биз дайым аралашып турушубуз керек. Орусча мындай деген сөз бар, сверка часов дейт. Шу биз кандай кетип атабыз, кайсы деңгээлдебиз, башкалар кандай деңгээлде дегендей маселелер. Мына ушул эми мен сиздерге жанагы 3 суроого жооп деп айттым эле. Ошол суроодун
Биринчиси сиздерге таандык болсо керек, эмне үчүн студенттер окугусу келбей же кааласа дагы окуй албай жатат деп. Ушу окуучулар окуудан кыйналып атат деген маселе. Обычно адатта студенттерди эле күнөөлөйбүз да көбүнчө. Окубайт, алагды болот жана башка деп. Ал эми мен иликтеп чыксам, мына китепте шуга жооп жаздым, причинасын, себебини. Студенттер эле күнөөлүү эмес экен. Күнөө көп жакта экен. Социумда, коомдо, качество преподаванияда, образовательный процесстин уюштурулушуда. И эң чоң маселе студенттердин көйгөйү билим алуунун, угуунун, окуп түшүнүүнүн, ойлоонун, аны кайра иштеп чыгуунун методикасыга окутулбайт экен. Мен айтсам азыр силерге таң калыштуу болуп атат. Это же элементарно, простейший деп. К великому сожалению, у нас так считается. Мен Гарвард, Кембридж, Оксфорд тажрыйбаларын үйрөнүп чыктым. Ал жакта атайын уга билүү маданияты окутулат экен. Окуп, окуганды түшүнө билүү, понимание прочитанного деген сабак бизде мына сабактар кандай өтүлсө ошондой өтүлөт экен. Кыргызстандын бир дагы окуу жайында андай сабак жок. Вот где проблема. Окуганды түшүнүү, окуу техникасынын нормага жетүүсү бул өтө чоң маселе. Биз үчүн ол мелочь да. Даже мени сындап жүрүштү, капырага, это же в начальных классах техника чтения измеряется. Что вы там в старших классах, в вузах предлагаете деп. Качан бул доказательство, качан ОРТ келгенден кийин. Эгер ОРТге маани берсеңер, ОРТ менен өткөндөр бар болсо эгер, катышкандар билесиңер. Ал жерде математика, физика менен биргеликте мындай деген эме бар. Окуганды түшүнүү деген задачасы бар, притом на уровне математика бирдей баа коюлат ошол жерде. Мына пиза деп азыр даярданып атат. Жана башка ошонун бардыгы да окуганды түшүнүү өтө чоң маселе экен, притом окуганды түшүнүү дейт. Главный ключ к познанию дейт. Биз окуганды түшүнө албасак, укканды түшүнө албасак, көргөндү түшүнө албасак, биз демек өзүбүздүн алдыбызда таанып билүү, познавательный дейт, процессти өзүбүз жаап коет экенбиз. Бир өкүнүчтүүсү бул как будто элементарный маселе катары көрүлүп, анча маани берилбендигинде болуп эсептелет. Биз ошону чечиш үчүн кандай кылдык дегенде, өзүбүздүн мектебибизде мынауну жообуну жаздым мен иликтеп, өзүбүздүн мектепте анан Ошмуда азыр мына резолюция кабыл алып, окуганды түшүнүү, акыл эмгегинин маданияты, культура интеллектуального труда деген сабакты киргиздик. Ошо Гарвард, Оксфорддогудай ушу сабакты киргиздик. Эгер мына менимче директоруңуздар өтө бир салабаттуу, иштеген, изденген адам мына ушуну ойлоп көрсөңүздөр болот. Эгер сиздерде курсна выбор тандоо курсу болсо, эгер спецкурс катары киргизсе, бул жетишүүнү бирдениге прыжок пантера дейт, бирдениге көтөрүп жиберет экен. Анткени мунун азыр мен сиздерге тренинг аркылуу маанисин көрсөтөм. Тренинг кылса болот. Урматтуулар, мунун кандай мааниси бар экендигини азыр мына көрөбүз. Эми колуңуздарды ушундай алыңыздар. Да, пожалуйста. Биз ушу Колумбийский университетте биз мына жерде анча-мынча нерсени мелочь деп, простой деп эме кылат экенбиз. Ал жакта кээде бизге колубузга пластилин берип коюп дагы ойнотуп атып, обучение через игры ушундай дагы жасайт экен. Ошого сиздерден мен кечирим сурайм, агар бул сиздерди кичине таң калтырса. Бийик көтөрөбүз. Эми көздүн алдыга алып келебиз. Ар бир адамдын мээси мына ушуга окшош экен, модель, макет окшош. Жакын алып келиңиздер да тиктеңиздер. Ушул сиздердин мээңиздер экен, эгер бар болсо. Заряжай мозги, если есть дейт го. Мына көрдүк, эми караңыздар. Жакын алып келгем. Мына расте машина аралыкта турсун. Эгерде мына караңыздар. Адам окумуштуулардын маалыматы боюнча минутасыга минимум сиздердин возрастыңыздардан өйдө биз бардыгыбыз минимум 250дөн артык сөз окусак, ошондо бий көтөрүңүздөр.
Мына манжаларды эми бат кыймылдатабыз, мынандай кылып, бат, тез, скорость. Ошондо мээ Lexus'тун мотору да иштейт экен. Ох, как хорошо, правильно? Мына бир кол чаап коюш жерин. Аналогияны караңыз, аналогияны. Эми бул кандай дегенде, внимание, капыргай жалаң эле бир мындай деревня простой сөз айтат экен дебегиле, научный маалымат берейин. Внимание, адамдын мээсиде 80 миллиардтан 100 миллиардка чейин нейрондор болот экен. Адам bir нерсени ойлоп, түшүндү дегенде, ошо нейрондордун ортосунда алар дагы ар бири 5000 тармактар менен байланышат экен. Ошо мээде ассоциация деген пайда болот экен. Качан ассоциация пайда болуп, гондо ошондо адамда понимание болот экен, анан мышление болот экен. О, жакшы маалымат бекен. Бир колча. Эми иш жүзүндө кандай дегенде, кайрадан колубузду алабыз. Бийик көтөрөбүз. Көбүздүкү 250-ге жетпейт минутасыга. Азыр моментальный эксперимент кылабыз. Менин балдарым уже өткөндө көргөн, мына балаңар барып катышкан. Эми мындай алалы. Эгерде кимдин окуу темпи минутасыга 250-ге жетпесе, көбү 150-160 болот. Это в лучшем случае. А көбү даже 90-110 окугандары бар. Внимание, караңыздар. Ошондо мына мээнин иштеши эми акырын манжаны кыймылдаткыла. Акырын айыл жеринин, мисалы мен өзүбүздү айтайын, башка бирөөдү капа кылбаш үчүн, лейлектин эшек ат арабасынын кылдыреги де иштейт экен. Lexus каякта, ат арабанын кылдыреги. Вот от этого и не успеваемыз экен. Зор причинаны таап турмунбу? Зор. Аны эми экинчи бир эме менен көрсөтөм. Оң колуңуздарды алыңыздар, мынандай. Мынау мугалимдин, сиздердин окутуучулардын сиздерге берип жаткан маалыматы, минутасыга жанагыдай канча маалымат кетип атат. Аны кабыл алыш үчүн сиздерде восприятие дейт, кабылдоо жөндөмүңүздөр дагы на уровне ошол жанагы даражага жеткенде, ошондо анан кийин кабыл алуу болот экен. Мындай кылыңыздар эми. Ошондо кошулуу, слияние болуп туруп, усвоение ошондо болот экен. Пока бизде кандай болот? Бизде дегеним Африкада, селерде эмес. Не обижайтесь дагы, бизди вот сындап атат деп. Азырча бизде мындай болуп атат. Мына мугалимиңиздер даярданып келип туруп берип атат. Биринчи вариант, такыр эле алууга окуучу студенттер даяр эмес, потому что нет желаний. Түнү менен мынаунун ичиден чыккан. Түнү менен вечеринкадан чыккан. Натыйжада караңыз, бул жактан информация, мугалимдин лекция сабактары да эме слайдтардан келип атат, ал эми алууга даяр эмес. Жок байланыш. Пустой, холостой, отуруп чыгып кетип атат. Миң өкүнүчтүүсү. Экинчиси, алайын дейт, бирок волнасы, толкуну тууру келбейт. Бул интенсивный информацияны жөнөтүп атат, ал эми бул болсо, мына бул даражада жүрөт. Натыйжада опять мимо. Мана ахвал ушундай. Бир аз түшүндүрө алдым силерге. Жакшы балдар, кыздар экенсиңер, кол чаап турасыңар. Андан дагы жакшысы мындай болот. Ооба, туура, мынтип, как жив. А то мен кеде бир жактарды карайм, статуэткалар отургандай да. Ты холодный, как айсберг деген Алла Пугачеванын ырыгы окшоп, ушундай отур дедиң, отурам да дегенде. Андай эмес. Андай, о, туура, во, деп, мындай, живой адамдар отургандай болсо, эмоцияны чыгарып, туурабы жокпу? А то скучно, лекция өтүш дагы. Мен бая башында айттым, качан гана аудитория зрелый болсо, ошондо лекция продуктивный болот. Любой лектордун коэффициент полезности КПД дейт, коэффициент полезного действия деген бар экономикада. Любой лектордун лекциясынын коэффициенти не только 50/50, силерден көз каранды. Эгерде ошо ала турган баягы даремет түз болсо, эмоциональное восприятие болсо, ошондо мугалим от души өтөт. Болбосо, ты не хочешь, ну и ладно, и мне не очень хочется дегендей. Лишь бы деген сабактар ошонун пайда болот Африкада. Түшүндүңөр, азаматтар. Бир дагы кол чаап коелу өзүңүзгө.
Мына мен азыр бая айткан 10 минуттан болду окшойт. Эми баягы адатка келели, эмеге келишимибиз боюнча агай макул десеңиз, аудиторияга кезек берели. Бир гана жери мен айткан маселелер боюнча гана ой пикир, сунуш, суроо айтабыз. Туура болобу ушундай кылсак? Кезек сиздерде. А то бая айтканымдай, как это получается? Глупый ворчит, умный молчит. Сүйлөйм деп келипсиң, сүйлөй бер, биз отуруп турайык дегендей болбойт. Мына энди силердин пикириңер, сурооңар, предложенияңар, сыныңардан мен бул окуу жайдагы студенттердин уровени байкалат да катышуусунан. Сиздерге кезек. Балдардын ортосундагы андай нерсе болбош керек. Да. Бардыгыбыз агай суроону атат, эркиндер. Ооба. У нас занятие ведется на русском языке. Можете задавать вопросы. Пожалуйста, мен айтсаңар орус сөйлөп өтмөкмүн эмени. Орус. На любом языке даже может объяснить. Пожалуйста. Барлық кыргызча Sizde sunuş, soru var. О, Азамат. бизнесте айтып койсоңуз, пожалуйста. Разы, да. Мына оны кийин айт. Биринчиден оразыңыз кабыл болсун. Рахмат. Сиз биринчи берилген сурооңуз эмнеге студенттер окугуңуз келбейт деген суроо болчу. Ошого сураган сизден суроо, сиз болсо айттыңыз Америка жактан окуп келдиңиз тууралуу. Аралыктан Ошол жактарда болсо биринчиден окуу жайларынын системасы башкача. Кичине алыс кармаң микрофонду. Да. Эхо болуп кетип атат. Шум. Ошондуктан сиз кандай карайсыз? Ошол Америка окуу жайынын системасын бияка алып келсе кандай болот деген суроо да сизге. Жакшы. Рахмат. 3 суроодо эме кылалы, анан менде Азамат балам, рахмат. Менде приз бар. Якубович бар го, приз в студии дейт го. Приз бар, ким 3 жолу жакшы сурооду берсе, или пикир айтса, мен акырында приз беремин. Ошо мен ошо эмеден Хелсинкиде, анан Прибалтикада да бир жакшы нерсени көрдүм. Эң жакшы сурооду берсе, мындай дейт экен. Вот это вопрос на $1 миллион дейт экен. Энди менде $1 миллион жок, но өзүмдүн тапканымды белек кылып беремин. Бир сурооңуз жакшы, дагы экөө берсин, анан жооп берем. Мына эме колумдун биринчи көрүнүшү, колумдун экинчи көрүнүшү. Суроо берип атсаңар мынтип атамын. Сүйүнүп кеттим. Мындай активный слушатель болушка үйрөнөлү, урматтуулар. Жанагы биздин айем сабагыбызда, во-первых, мына ушунун бардыгыны тренинг аркылуу балдарыбызды даярдайбыз да. Ошондо анан биздин окуучуларга сабак өткөндөр, профессорлор барып өтөт, кандидаттар барып өтөт, айтат: "У вас удивительные ребята", дейт. "Такие любознательные, такие активные, такие доброжелательные", деп таң калышат да. Алар билбейт, что биз муну годами тренинг менен ошо даражага жеткенден кийин уже дальше өздөрү кете берет. Вот это и есть самостоятельное это. Я, как вначале говорил, я прибыл сюда по приглашению вашего учебного заведения, ваших студентов. И я не думаю, что я собираюсь учить вас к чему-то. Если вы внимательно слушали мои слова в начале, я говорил такое предложение. Сверка часов. Бар болгону ой бөлүшүү. Бир жагы, экинчиси да. Экинчи тема бул мынабул тема. Студент жана окуучулардын өз алдынча билим алуусу жана иштөөсүнү айем негизинде уюштуруу. Организация учебного процесса студентов и учащихся на основании культуры интеллектуального труда. Ясно, да, вам? Спасибо. Будьте до конца вот таким активным. Кийинкиси суроого жооп берейин, баягы балага. Сиз Американы сурадыңыз окшойт, Американын методуну бул жака. Урматтуулар, мен жана силерге айтып кеттим, албетте башыда сөзүмдө айттым, дүйнөлүк образовательный процессти
үйрөнүш керек. Керек жактарыны киргизиш керек, бирок параллельно өзүбүздүн дагы методиканы, ученыйлардын, мынандай окутуучулардын разработкаларını параллельно киргизиш керек. Мен эгер уккан болсоңор, жогорку кеңеште сүйлөп жатып, агайыңар кабары болсо керек, айттым. Кече министр Каныбек Капашевич катышкан, чоң 400 директор катышкан форумда дагы айттым, кайталап, внимание. Biz bir дүйнөлүк методиканы, жаңы тажрыйбаны айтканда, образовательный, bir Кыргызстандыкыны параллельно айтыш керек. Bir улуу педагогту, bir улуу ачылышты инженерди айтканда, bir Кыргызстандыкты айтыш керек. Ошондо бул параллельный bir перенос болот. Иначе как? Комплекс неполноценности деген түшүнүк бар. Демек биз бардык нерсени, и методиканы, илимди, инновацияны, бардык нерсени башка жактан алабыз. Жолубузду бирөөлөр куруп берет, мечитибизди бирөөлөр куруп берет. Чо, мы страна инвалидов, что ли? Дегендей. Ошол үчүн Американын, Финляндиянын, башканын, бардык Швейцариянын методдору жакшы, бирок өзүбүздүкү менен параллель и мындай деген бар да, өзүбүздүкүгө адаптированный болуш керек. И главный өзүбүздүн кыргызстандык менталитетти жоготуп койбош керек. Ошого мен силерди чакырам. Жанымда жардам берип турган менин алдымдагы мына внимание, бияк карасаңар, Зарина Макен эсиме салып жатат, агай дагы бир эки суроого жооп бербей өтүп кеттиңиз деп. Мен алдымдагы ушу шагиртим болуп жүргөн Заринаны силерге тааныштырып кетейин. Зарина Макен өзү Бишкектен, Чүйдөн, сыймыктаналы, Францияда, Парижде 3 жыл окуп, Швейцарияда магистратураны защита кылып, Москвада дагы аспирантурасын бүтүрүп, азыр Аскар Салимбеков университетинде бизнес-центрде сабак берип жаткан эжеңер болот. Ошо бир өзү чет дүйнөнү көрүп келгендер кээде мынау культура интеллектуального труда деген менин идеяларымдын баркыны булар тез түшүнөт да. Нараңарда мен азыр Сапарбек кызы Роза дегенди сурадым. Анын дагы апасы ушу Кембридж, Гарвард ушулар жарыяланган конкурстардан жеңүүчү болуп, Америкада окуп келген кыз. Ошол эжейдин кызы силер менен окуга. Бир Роза туруп койгон, ошо апаңдын урматы да. Мына ушул. Эми ал дагы ушу Зарина Макен сыяктуу мени менен агай шагирт болоюн, ушул идеяңызды жайылтайын деп. Болбосом мен тескерисинче Заринага мен шагирт болушум керек. Каякта Париж турат, каякта Лейлек турат. Туурабы, жокпу? Баткен, это не сопоставимые эме. Ал эми Зарина, Акмарал булар дүйнөлүк деңгээлди көргөндүгү үчүн дагы мынау идеяны тезирээк студенттерге жеткизиш керек, тезирээк окуучуларга киргизиш керек дегендей ойдо колдоп жүрүшөт. Дагы бир эмесини кошумчасын айтып койсом, көбүнчө Франция посольствосуда делегация келгенде котормочулук милдетини дагы аткарат. Мен вакыт болсо Заринага сөз беремин арасында. Анан мен силердин атыңардан суранамын, бир француз тилинде бир 2 куплет, 3 куплет бир жакшы ырдап берсе. Жакшы болобу силер менен? Муну мындай деген сөз бар, лирическое отступление деген. Ошондой бир аз чарчаганыңарда азыр жасайбыз. Эми мен мына суроого жооп берип туруп, о бурчтагы баягы балам, сиз толка бизди үйрөнгөнү келдиңизби же лекцияда өтөсүзбү дегениге жооп берейин. Мен азыр лекциямдын башы кириши болуп атат. Мен бул подготовительный этап, силерди даярдап атам. Азыр мен лекциямды баштаймын. Кептин баары бергенде эмес, алган марттеп силердин алышыңарда кептин баары. Жакшы. Анда мына баланын суроо Ооба. Мына атың ким? Ынтымак. Ынтымактын суроо өтө жакшы. Ошо келечек студенттер анан жалпы өнүгүү билим берүүдөн көз каранды. Көз карандыбы деп айтканың туура. Суроолоруң аябай логикалык жакшы экен. Не только көз каранды, тагдыр чечүүчү билим берүү. Силер Кыргызстандын тагдырыны чечүүчү, судьбоносный дейт. Ошо чечүүчү билим берүү
ошондой маселе болуп эсептелет. Ошого биз мынау билим берүү сферасынын, внимание, шаблондон, стереотиптен, показухадан, поверхностное и обучение, и учениядан арылтып туруп, искренний, качественный билим берсек, ошондо эң сонун болот деп ойлойм. Ушул сизге. Бүгүн сиздин директоруңуз, сиздин окуу жайыңыз мына ошого алга буга чейин да сонун иштериңер бар. Биз угуп жүрөбүз. Бирок бүгүн силер ошого дагы бир сонун кадамды таштадыңар деп ойлойм. Рахмат балам. Эми кимиз калды? О кызым. Мугалимдерге азыр мен баягы айттым, мен 25 жылдык экспериментте 3 суроого жооп издедим деп. Студенттер, окуучулардын окугусу, мугалимдер кандай кылганда билим жугумдуу болот, и үчүнчүсү ата-энелер кандай кылганда заинтересованный болуп бил. Эми бул жерде көпчүлүк студенттер болгон үчүн мен мугалимдерге тиешелүүнү анча-мынча эле айтып кетемин, учкай. Баягы керегем, келиним дегендей, алар өздөрү менимче эске алат. Башка маселе, эгер жалаң мугалимдердин аудиториясы болсо, мен айта турган сөздөрүм бар эле. Бирок мен мындай тактично айтып өтүп кетем албетте. Макулбу?